Азыр сиздерде түнкү 12, бизде 10. Негизги маселени айткым келди. Кээ бир мамлекеттер бизден аркада, кээ бир мамлекеттер бизден алдында деп кээ бир нерселерди айтабыз да. Биз көбүнчө алдыда экенбиз, урматтуу мекендешим. Саат маселесинде кээ бир мамлекеттерден 5 саат, кээ бир мамлекеттерден 2 саат, ар кайсынан ар кандай аралыкта алдында экенбиз, урматтуу мекендештерим. Ошондуктан чөкпөстөн биз аркада калдык башка дебестен биз сааттан алдына кетип экенбиз, Технологиядан, өнүгүүдөн, өсүүдөн, иштеп чыгаруудан башкадан эмес, саатта алдыда кетебиз. Качан биз башка маселелерди алдыда кетебиз, качан биз окуган учурубузда илимге аракет кылышыбыз керек. Бүгүн китеп окуп, отуруп, кыйналып, түнү күнү уктабастан жазып окуп жаткан жаштар бүгүн телефон ойноп, компьютер чукулап жана баягыдай нерселерди ойноп отургандарды башкарат. Мен ойноп отуруш башка маселесинде, урматтуу мекендешим, компьютер чукулаш дегени IT тармагында атайын чукулап отургандар бар, булар эмес. Играны ойноп аткандар, играны ойлоп тапкандарды айтпай атам, играны ойноп отургандарды айтып атам. Ошондуктан кенен ойлонгонду билишибиз керек. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө кызмат кылышыбыз керек ар бир мусулман жигиттер, ар бир кыргыздын жараны. Кандай маселеде болбосун, жөнөкөй мусор яшик жыгылып калды, ошону терип салып коесуңбу? Колунан келген кыймыл аракеттин бардыгын Кыргызстан үчүн кыла беришиң керек. Тазалыкты карасаңыз, бул жерлердеги тазалык, бул жерлердеги адамдардын мамилеси бир дагы сигнал бербейт, бир дагы сыйтоодо бири-бирине сабырсыздык кылбайт. Нерв деген бизде баягыдай деп турат го, каштары кыйшайтып, мынантип, уруп бирдеге кылып коем деп турат да. Жок, андай сылык сыпалык менен урушса дагы ушу сөз менен гана ударга барбастан адамгерчилик болуш керек ар бир учурда. Ошондуктан мен азыр досторубуз келгенге чейин кээ бир маселелерди айтып коеюн дедим. Аллах разы болсун, Аллага аманатсыздар. Туура жолдо биригип иман ислам үчүн кызмат кылайлы. Ассаламу алейкум.